Кудайдын ысымы менен. Экинчи телеканалдын фильмдерди жана сериалдарды өндүрүүчү тобу тартуулайт. Сен кайда жөнөдүң? Периштени коомдук камсыздандыруу борборуна жеткирейин деп жатам. Азырбы? Сен бизи жеткиресиңби же мен такси чакырайынбы? Коомдук камсыздандыруу борбору азыр жабык. Аны ал жакта эч ким кабыл албайт. Периште ал жакта мурда болгон, катталган, өзү киши бар. Демек кабыл алышы мүмкүн. Сот периштени кароону бизге тапшырган, Рана. Ал бул жерден бүгүн тең албай кетиши керек. Рана айым туура айтат, Бекзат ага. Эртели кеч мен бул жерден кетишим керек. Чынын айтканда өзүм деле бул жерде калгым келбей калды. Болгону чоң энем жана балдар менен коштошуп алсамбы дегем. Апам менин ордума коштошуп кой деген. Кеч болуп кете электе кетишибиз керек. Рана, мен сага айтып атам, азыр ал жак жабык деп. Мен борборго баргым келген жок. Мен ал жакта калгым келсе качпайт болчумун. Убара болбой эле койгула. Мен өзүм кетем. Периштайым, токтоңуз. Экөөңөргө эмне болуп жатканын түшүнбөй атам. Бирок мен үйүмөн түн жарымда эч кимге чыгууга уруксат бербейм. Мен өзүмдү коргой алам. Акыры мен өз алдымча болушум керек. Сарсана болбоңуз. Бул үйдөн тышкарыда силердей мээримдүү, боорукер адамдар табыларына ишенем. Бул акчаны алып ал. Сенде менин номерим бар. Керек болсо дагы чалып кой. Рана. Мага сиздин акчаңыз керек эмес. Токтоңуз, Ранайым. Тим кой кете берсин. Рана, сага эмне болду? Түн ортосунда кызды жалгыз кууп атасыңбы? Ал бир нерсе болот деп ойлогон жоксуңбу? Ал биздин колубуздагы аманат. Кете берсин, Бекзат. Барып кайра алып кел аны, Рана. Эгерде менден маселең болсо, мени менен чеч. Ал күнөө эле эмес. Барып аны токтоткунуң, Рана. Бул иш азыр ушул жерден бүтсүн, Бекзат. Периште. Сценарийдин автору Алиреза Каземипор. Хасанджо Харчи, Мариям Кавяни, Бахаре Афшар, Мортеза Зарраби, Реза Таваколи, Фатиме Голами, Илья Шахидифар, Сорая Гасеми. Койгон сүрөтчү Махамад Ганджали, костюмер Нази Фартавзаде, гример Навид Парахмарзи, программист Мехти Гапани, режиссердун жардамчысы Акбар Насири, сценарий боюнча режиссердун жардамчысы Арзу Никпур, атайын эффекттер боюнча адис Мохсен Урзбехани, визуалдык эффекттер боюнча адис Амир Реза Мотамеди, титрлер Сасан Таваколли Фарсани, сүрөтчү Мухаммад Фогани, композитор Ария Азименизад, топтоштурган Амир Адиппарлар, өн режиссеру Махмуд Хорсан.
Тасмага түшүрүүчү топтун жетекчиси Шахрам Данешпур, Хасан Хезрабади. Үн оператору Реза Кешаварс. Койгон оператор Эсфандияр Шахиди. Долбоордун аткаруучусу жана продюсери Рамин Аббасизаде. Режиссеру Алиреза Афхами. Периштайым. 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 Рана бир аз жинденип жатат. Анын сөздөрүн жүрөгүңүзгө жакын албаңыз. Периштайым. Бекзат ага, үйүңүзгө кайтыңыз. Үй бүлөңүзгө кайтыңыз. Мунага отурасыз. Кайда барасың деп сураса эмне дейсиз? Кайка барасыз? Жүрүңүз, үйгө кайтабыз. Мырза, кете бериңиз. Жүрүңүз, үйгө кайтабыз. Мен ал үйгө бара албайм, Бекзат ага. Рана айымдын көзүнө кантип карайм? Жок дегенде баягы сейил багына барып, бир аз сүйлөшөлү. Чечимди шашып кабыл алуунун кереги жок. Апа! Рана баарын туура эмес түшүнүп алды. Мен тууралуу дагы, сиз тууралуу дагы. Мен бул маселени чечем деп сөз берем сизге. Кантип? Мени үйүңүзгө кайтаруу мененби? Сиз дагы, Рана дагы бир аз чыдамдуу болуп, кичине карманышыңыздар керек. Бир нече күндөн кийин сиздин үй бүлөңүз тууралуу илинчек табаарыбызга ишенем. Кайдан билесиз? Балким бул жөн эле курулай күтүү болуп калат. Бүгүнкү күнгө чейин мен силердин үй бүлөмө чөңөр боло алам деп ойлогом. Азыр болсо бул акылсыз каалоо экенин түшүндүм. Андай эмес. Рана жөн эле аял катары ичи күйө баштады. Болгон ошол. Жок, Бекзат ага. Андай эмес. Эмнени айтып жатасыз? Сиз мени сонун эле түшүнүп турасыз. Рананын ордунда мен болсом, мен дагы ушундай кылмакмын. Анткени сиз дагы аялсыз. Периштайым. Менин сизге жоопкерчиликтен башка эч кандай сезимим жок. Ишенип коюңуз. Анда мага бир аз акча бериңиз. Үйүңүзгө барып, мени унутуңуз. Мен сизди минтип таштай албайм. Мен болсо ал үйгө кайра бара албайм. Макул. Туруңуз, үйгө баралы. Эртең башка жака алып барам, сөз берем. Үйүңүзгө барыңыз, мага сарсана болбоңуз. Мен бул жерде калам.
Бул жерде кароолчу бар. Эртең менен коомдук камсыздоо борборуна барам. Мен ал жактан качкан себеби силер менен болгум келген. Болбосо ал жак жаман эмес. Силерге керек болгондо баягы паспортду алып келиңиз. Сотко барып доом жок деп жазып берем. Периштайым. Мен ал үйгө баары бир кайрылбайм. Азыр мен чарчадым. Абдан чарчадым. Уктагым келди. Дал ушул жерде. Kızım, Rana Hanım, Ceçidi mi? Sen beni kıynap jatasın. Eylebacı. Munu үй бүлөнү сактап калыш үчүн кылыш керек болду. Эми дарыштар болот. Эми эмне болуптур? Бул өтүп кетет. Суранам сенде. Эс алчы. Менин жакшы көргөн келиним Рана. Болду эми. Болду жеме. Периште жагайда кетти, чоң эне. Чоң эне, апам эмнеге ыйлап жатат? Бөлмөдөн чыгууга ким уруксаат берди? Баргыла үстүнө. Тез. Эжекем гана. Атам кайда? Бул жакта эмне болуп жатат? Ой, койгон ой. Атаң периштени үйүнө алып кетти. Болдубу эми? Кайсы үйүнө? Өзүнүн үйүнө. Анын үйү жок эмес беле? Жүрү сага барып айтып. Мен периштежени жакшы көрөм, чоң эне. Ооба, жакшы көрөсүң, жүрү. А эмнеге биз менен коштошпой кетти? Кетиш керек болду, кетти да. Балам, жүргүлөчү. Үйүңүзгө бара элексизби? Жок. Саат канча болду? 7. Коомдук борбору ачылдыбы? Geçir. Бекзат дагы эле келелек, папа. Таң атып калды. Жок.
кел элек. Сарсана болгондон дем ала албай калдым, айланайын. Мен сени качан туруп чалып кайда экенин сурайт деп күттүм. Мен кой, бир нерсе болбосо болду, айланайын. Ал телефонун таштап кетиптир. Ушул жер. Алло, Саламатсызбы Азам айым? Мен Тахери, Захра айымдын уулу. кандайсыз Бекзат ага? Аялыңыз, балдарыңыз, Захра айым кандай? Аман эсенби? Баары жакшы. Кечиресиз. Азам айым, сизде бир аз жумуштарым бар эле. Эгер мүмкүн болсо 1 мүнөткө чыгасызбы? Ыраазы болот элем. Эч нерсе эмес, азыр. Саламатсызбы Азам айым? Салам. Таң атпай тынчыңызды алганым үчүн кечириңиз. Эч нерсе эмес. Бул Периште айым, тааныйсызбы билбейм. Ооба, Рана айымдан сиз жөнүндө көп жакшы сөздөрдү уккам. Кандайсыз? Азам айым, сизден суранайын дегеним кечке чейин. Периште айым сиздикинде болуп турсунбу? Башка ылайыктуу жай тапканча. Албетте камсанабаңыз. Бул сиздин да үйүңүз, Бекзат ага. Бир гана сураныч. Ага үйдөн чыгууга уруксат бербеңиз, дагы жоголуп кетпесин. Макул, сөзсүз. Кириңиз, Периште айым. Босогодо турбаңыз, үйгө кириңиз. Азам айым, сиздин тынчыңызды алганыма мен абдан уялып атам. Ишенип коюңуз, башка жол жок болуп калды. Коюңузчу, Бекзат ага. Мунун уяты бар бекен. Бул сиздин үйүңүз. Мен болсо ул эжесиндеймин. Сиз бара бериңиз, зарсана болбоңуз. Мен ага кам көрүп турам. Кудай сактасын. Эгерде маселе жаралып калса, мага кабар бериңиз. Ахмат агага чоң салам айтыңыз. Саламатта болуңуз. Рахмат. Сиз дагы апаңызга, Ранажанга салам айтыңыз. Сизге чоң рахмат. Көрүшкөнчө. Жакшы барыңыз. Эмнеге кирбей жатасыз? Кириңиз, Периште айым. Кириңиз, өтүңүз, өз үйүңүздөй көрүңүз. Келиңиз, отуруңуз. Өз үйүңүздөй сезиңиз. Азыр сизге чай алып келем. Мени бүгүн бара албайт деп айтып койчу. Эмне кылайын эми? Менде маселе болуп жатат, Гаухар, мен чыга албайм. Кийин сага баардыгын түшүндүрүп берем. Көрүшкөнчө. Жумушуна чалып билчи, келдиби же жокпу? Салам. Салам апа. Салам. Кызды тапшырып келди. Эми кабагыңды бүркөбө. Бул иш бүткөндөй кыл. Сиз кайдан билесиз? Эмнени билем? Аны тапшырган.
Көрдүң го, ал жанында жок. Апа, андан сураңызчы. Кайда алып барганын сураңызчы. Ата, сен периште эжени алып келген жоксуңбу? Жок балам. Эмнеге? Бирок дагы алып келем. Мен аны сагынып кеттим. Алып келем аны. Алып келем. Көрүшкөнчө апа. Бекзат, ал кызды кайда алып бардың? Кечеки күнгө чейин анын аты Периште болчу апа. Баары бир. Аны кайда алып бардың? Коомдук камсыздандыруу борборунабы? Жок. Анам кайда? Азамайындын үйүнө. Эмнеге ал жака? Анткени ал борборго баргысы келбей койду. Анда күч менен алып барбайт белең. Чалбайт белең, алар өздөрү алып кетишмек. Ушинтип жөн элеби? Бекзат, биз ага колдон келгенин жазадык. Юридикалык көз караш менен дагы эми мунун бизге тиешеси жок. Адеп ахлак. Ыйманчы. Эми биз күнүбүздүн акырына чейин ал кырсык үчүн жазабызды тартышыбыз керекпи? Туура айтат. Сен аны кыйнап жибердиң, Бекзат. Апа, суранам сизден Рананын аялдык жаш баладагы ичкүйдүүлүгүн алдырбаңыз. Өтүнөм сизден анын тарабын талашпаңыз. Бекзат, Азам эч нерсе сураган жокпу? Менден сураган жок. Периштеге эч нерсени айтпа деп эскерттим. Апа, Рана менен сүйлөшүңүзчү. Ал мени таптакыр түшүнбөгөнсүп, коңшуларга уят кылып атат. Саламатсызбы, Софи мырза? Саламатчылык Такаре мырза, кутман таң. Кутман таң, Софи мырза. Мен бир нече күндөн бери сиздин катчыңыздан сиз менен жолугушууну белгиле деп суранып атам. Бирок тилекке каршы болбой атат. Сизге айтайын дегеним, Саба мейманканасынын долбоорунда кайрадан мыйзам бузуулар болуп атат. Эманы кийинчерээк сүйлөшөбүз. Билесизби, бул Ахади мырза. Долбоордун аткаруучусу менен Бижанзаде. Катеп мырза менен биргеликте сүйлөшүп алып, буктун ордуна Тебриз карагайын жана эмерек фурнитурасын эң төмөнкү жаман сапатын колдонуп жатышат. Такаре мырза, мен айттым го, ал жөнүндө кийинчерээк сүйлөшөбүз. Азыр менин убактым жок. Софи мырза, азыр сиз долбоорду токтотуп туруу үчүн буйрук берүүгө милдеттүүсүз. Милдеттүү? Такери, сен качантан бери мага эмне кылышты айтып калдың? Биз бул тууралуу көп сүйлөшкөнбүз. Биз макулдашканбыз. Биз баягы жазалма келишимге кол койбойсуң деп гана сүйлөшкөнбүз. Сен ага кол койгон жоксуң. Ал эми мейманкананы курууда кандай жыгач жана фурнитура колдонулаары сенин ишиң эмес. Бул иштер Бижанзаде менен Катепке тиешелүү. Бирок мен Ахадиге бул ишкананын жүзүн каралоого жол бербейм. Сен менсинбечи Такери, сен кийин күндөрү мени тажата баштадың. Сиз алар менен бирсиз. Ушундайбы? Мен болжолдоп билишим керек эле. Баягы байкуш демөөрчүдөн урдалган 900 миллиондон канчасы сизге түшөт?
Сен ага камсана болбой эле кой, мага татыктуу эле түшөт. Сени кетиргенге жетет. Сиз куру бекер убара болбоңуз. Мен өзүм арыз жазып кетем. Болгон 2-3 жумага. Балким андан аз. Мен сиздин үйдүн эмес, Науризы мырза. Мен сиздин эжеңиз жетектеген аялдар мейманканасын сурайын деген болчумун. Эмнеге жапты? Кызык. Макул. Мен билген эмесмин. Сиз дагы үй бүлөңүзгө салам айттыңыз. Жакшы калыңыз. Бархондайым. Каттарды Суфи мырзанын кабылдамасына жеткирип бериңиз. Өзү кол коюп берсин, мен иштен кетип атам. Эмнеге? Анткени бардык адамдардын арасында жалгыз жаман жамаатчыдайм. Сиз чындап келип жатасызбы, Тахири мырза? Ооба. Фекри мырзаны таап, ага айтыңыз. Активдер жана ишкананын карыздары тууралуу акт жазып, мага жөнөтсүн. Макул. Келиңиз, алыңыз. Ысыгында ичиңиз. Эмне болду? Эмне мынча маанайыңыз жок? Уксаңыз, мен аралашкым келбейт, бирок сиз эмнеге Рана айымдын үйүндө калган жоксуз? Мейли, жооп бергиңиз келбесе тим эле коюңуз. Сизге эмне жасап берейин? Сиз эмнени жакшы көрөсүз? Айырмасы жок. Алло, салам, Раначан. Салам, Азамжан. Кечирип кой. Мен абдан уялып жатам. Бүгүн сен убара кылып койдук го. Жок, бар жайында. Мен болгону билейин деп чалдым. Эч нерсе болгон жокпу? Жок. Мен бир аз алгыс мен таарынышып кеттим. Демек ал ошон үчүн таарынып атабы? Ооба, ал коомдук камсыздандыруу борборунан качып кеткен. Ошондуктан жазалап коет деп коркуп жатат. Түшүнүктүү. Мен силерди уруштуңар го деп ойлогом. Жок, кайдагы уруш, Азамжан. Болгону 1-2 күн чыдап койсоң, биз эмне кылышты ойлонобуз. Бизди кечир. Эчтеке эмес, Раначан. Силердин конок, биздин конок. Айырмасы кайсы? Балдарды өп кой. Өзүңдү сакта. Көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө. Film Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин алдындагы маданий өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен Олжо Production студиясында кыргызчаланды. Үн коштогондор: Нургазы Калдаров, Шаршегүл Аманова, Айгерим Намазбекова, Эрхан Нурланов, Жаңыл Чыңгышева, Жаңылай Исакова, Нурлан Салитинов, Айпери Жороева, Гүлнара Ишалиева, Аман Мамбетакунов, Чыңгыз Мырзаев, Нурлан Разакулов жана башкалар. Фарс тилинен орус тилине которгон Асия Исабаева, орус тилинен кыргызчага которгон Жанара Сатарова, үн коштоонун режиссеру Нурланбек Камчыбеков, Марс Түгөлов.
көркөм жетекчи Нурлан Разакулов.